Египет дегенде баарыбыз дароо эле пирамидаларды элестетебиз. Мен да биринчи ошол жакка бардым. Бирок бул сапарда мени эң таң калтырган жер пирамидалар гана эмес, Египеттин чыныгы жүрөгү Люксор шаары. Бул шаар жөн гана кооз эмес, бул жерди дүйнөдөгү эң чоң ачык асман алдындагы музейлердин бири деп айтышат. Салам баарыңарга. Акыры мен Египеттемин. Аябай кубанып жатам. Бул жерге келүү мен үчүн жөн эле сапар эмес. Кичинемден бери пирамидалар тууралуу окуп, сүрөттөрүн көрүп, ошол жерге бир күнү сөзсүз барам деп кыялданып жүрчүмүн. Ошол кездеги кыял бүгүн чындыкка айланды. Азыр мен тарыхтагы эң сырдуу, эң көп суроо жараткан жерлердин бирине бара жатам. Бул кадрлар жөн эле видео эмес, бул кичинекей кыялдын чоң сапарга айланган учуру. Эми болсо келиңиз Гизага чогуу жол тарталы. Мына мен отелге кирип эле дароо даярданып баштадым. Эң биринчи эле пирамидаларды көргүм келип жатат. Ошондуктан көйнөгүмдү кийип даярданып. Бул видеодо силер менен бирге убакытты артка айлантабыз. Миңдеген жылдар мурун курулган пирамидалар адамзаттын акылы менен мүмкүнчүлүгүнүн чеги кайда экенин көрсөткөн бул жерде чогуу изилдейбиз. Мен Египетке киргенден кийин эле дароо пирамидаларды көрдүм. Ал көз ирмемди сөз менен жеткирүү кыйын. Бул сапарга алдын ала даярдангам. Отелди дагы атайын тандап, заранее бронировка кылып койгом. Бул отелдин өзгөчөлүгү сыртка чыкканда эле пирамидалар да, сфинкс да көз алдыңда турат. Ошондуктан мен да ушундай отелди тандадым. Анткени эртең менен ойгонгондо же кечинде күн батканда тарыхты жөн эле көрбөстөн аны сезгим келди. Бул жерден караганда пирамидалар кадимкидей эле шаардын бир бөлүгү сыяктуу көрүнөт, бирок ошол эле учурда алар миңдеген жылдардын тарыхын сактап турат. Азыр мен бул жерде бир гидди алып, анан пирамидалар жакка жөнөдүм. Менин оюмча, бул жөн эле туристтик жер эмес. Бул жерде сен убакытты башкача сезесиң, энергиясы башкача экен. Миңдеген жылдар мурун жашаган адамдар бүгүнкү күнгө чейин бизди таң калтырган нерселерди кантип курганын ойлонуп туруп калдым. Бул пирамидалар болжол менен 4500 жыл мурун курулган. Эң кызыгы, аларды ким, кантип, кандай технология менен курганы тууралуу бүгүнкү күндө да так жооп жок. Мисалы, ар бир таштын салмагы орто эсеп менен 2-3 тонна. Ал таштарды ошол убакта кранда, техникада жок кезде ушунчалык тактык менен кантип жайгаштырышкан. Кээде бул жөн эле курулуш эмес, кандайдыр бир жогорку билимдин жыйынтыгындай сезилет. Ар бир пирамида жөн эле чоң таш эмес. Булардын ар бири өзүнүн тарыхы, өзүнүн мааниси менен курулган. Гизада 3 негизги пирамида бар. Алар 3 фараон үчүн курулган. Эң чоңу Хуфу пирамидасы. Бул пирамида эң белгилүү жана эң сырдуусу. Ар бир кезде дүйнөдө эң бийик курулуш болгон жана миңдеген жылдар бою адамзат курган эң бийик имарат болуп келген. Анын жанында Хафра пирамидасы турат. Кызык, ал Хуфу пирамидасынан бир аз кичине, бирок жогору жерде турганы үчүн алыстан караганда чоңураак көрүнөт. Дал ушул пирамидада сфинкс да тиешелүү деп эсептелет. Пирамидалардын жанында бир сырдуу символ бар — сфинкс. Бул сфинкс биринчи көргөндө ал жөн эле таш эмес экенин дароо сезесиң. Сфинкс адамдын жүзү, арстандын денеси менен жасалган. Египеттиктер үчүн арстан күчтүн белгиси. Ал эми адамдын жүзү акылмандыкты символдоштурган. Көпчүлүк окумуштуулардын айтымында
Сфинкс фараон Хафранын образында жасалган. Ар бир пирамидаларды коргоп тургандай. Чыгышты карап, күндүн чыгышын тосуп турат. Мен пирамиданын ичинде жабыла турган убакка чейин жүрдүм. Азыр мынакей гиддер төөлөрүн алып алып, үйүнө жөнөштү. Мен болсо отелге жөнөдүм. Мен пирамидаларды көрүп эле андан кийин отелге келдим. Гизаны кыдырган жокмун. Шаардын ичин анткени жалгыз саякаттаган үчүн кичине коркунуч болду. Пирамидалар жөнүндө элдер жөн эле тарых катары сүйлөбөйт. Көптөр бул жерге келгенде бир башкача абалды сезгенин айтышат. Бул жерде аба да, тынчтык да башкача. Кээде сөз жок эле ичинен бир нерсе өзгөрүп жаткандай болот экен. Айрымдар пирамидалар энергиясы күчтүү жер дешет. Анткени алар жөн эле туш келди курулган эмес. Алар жердин эң так чекиттерине, күнгө, жылдыздарга, асманга ылайык жайгаштырылган. Мен бул жерде жөн эле закатты тосуп турам деп ойлогом. Пирамидалардын жанында туруп, күндүн батышын карап, ошол көз ирмемден ырахат алгым келген. Чынын айтсам, бул жерде шоу башталат деп такыр күткөн эмесмин. Бирок бир маалда жарыктар күйүп, пирамидалар жандана баштаганда мен абдан сүйүнүп кеттим. Бул кадимки шоу эмес экен. Бул жарык менен үн аркылуу айтылган тарых. Шоунун жүрүшүндө ар бир пирамида өзүнчө сүйлөп берет. Алар ким үчүн курулганын, кандай мааниге ээ экенин айтып берет. Сфинкс жөнүндө байыркы египеттиктердин жашоосу, алардын ишеним, дүйнө таанымы тууралуу көп кызыктуу маалыматтар айтылат. Сапарымды Кайрге уладым. Бул шаар тынч эмес. Ал дайыма кыймылда. Ызы-чуу, адамдар, унаалар, үндөр. Кайр сени биринчи секундтан эле өз ыргагына кошуп алат. Бул жерде миллиондогон адамдар жашайт. Ар кимиси өз багыты, өз тарыхы менен. Кайр чоң мегаполис, бирок ошол эле учурда абдан тирүү. Шаардын калкынын көбү мусулмандар. Дин бул жерде жашоонун табигый бөлүгү. Күнүмдүк ритмде, маданиятта, адамдардын сүйлөөсүнө сезилет. Ошол эле учурда Кайр ар түрдүү. Бул шаарда ар башка ишенимдеги, ар башка көз караштагы адамдар чогуу жашайт. Кайрди түшүнүү үчүн шашылбаш керек, аны көрбөй сезүү керек. Бул шаар сулуулукту идеал формадан эмес, чындык менен хаостан жаратат. Мен турган бул жер Мухаммед Али мечити, Кайрдын эң таанымал символдорунун бири. Бирок ал кооздугу менен эле эмес, тарыхы менен да оор салмакка ээ. Бул мечит 19-кылымда Египеттин башкаруучусу Мухаммед Али Паша тарабынан салынган. Ал Осмон империясынын таасиринде болгон. Жана бул имарат аркылуу өзүнүн күчүн, жаңы доорду жана Египеттин көз карандысыз багытын көрсөтүүнү каалаган. Бул мечит Стамбулдагы классикалык Осмон архитектурасынан илхам алган. Айрыкча Айя София стилде байкалат. Чоң борбордук күмбөз, аны курчаган жарым күмбөздөр, асманга умтулган ичкерген формалар. Ичинде турганда мейкиндик дароо сезилет. Шып өтө бийик, жарык жумшак тарайт. Күмбөздүн ички бөлүгү оймо чиймелер, алтын түстөгү жазуулар жана симметрия менен кооздолгон. Ар бир сызык, ар бир оймо архитектуранын так эсептелген логикасын көрсөтөт. Бул жерде ашыкча нерсе жок. Баары форма, жарык жана тынчтык. Мечиттин эң таасирдүү детальдарынын бири анын чоң люстралары.
Алар күмбөздөн төмөн илинип, бүт залды бирдей жарыкка бөлөйт. Бул люстралар жөн гана жарык берүү үчүн эмес, алар мейкиндик менен адамдын ортосундагы байланыш сыяктуу. Жарык жогору жактан түшүп, адамды жерден асманга байланыштырып тургандай сезилет. Мухаммед Али мечити дин үчүн гана курулган имарат эмес, бул бийиктиктин символу. Архитектура аркылуу айтылган билдирүү ошол эле учурда бул жерге киргенде саясат артта калып, адам жалгыз өзү менен калат. Бул мечитте убакыт жайлайт. Каирдин ызы-чуусу сыртта калат. Бул жерден толук Каир алаканга салгандай көрүнөт. Birth, youth, adult, marriage, old age. Okay. 5 births, like 5 members of the family, father, mother, children. This is my future family. Yes. This is Mira. Каирден кийин мен сапарымды Люксор шаарына уладым. Самолет менен болгону 1 сааттык жол. For your safety and comfort. Дароо эле отелге келдим. Бул отелдердин баарын мен заранее бронировать этип даярданып койгом. Кайсыл жакка барам? Шаардын баардык жерин даярдап, алдын ала отелдерди бронировать этип, мен эрте даярдангам. Мен үчүн отелде канча жылдыз бар экен маанилүү эмес. Бул арзан отель болчу, бирок аябай кооз экен. Көпчүлүк адамдар Египет дегенде дароо эле пирамидаларды элестетет. Бирок чыныгы байыркы Египетти сеземдесең, Люксорго келүү керек. Люксор ачык асман алдындагы музей. Дал ушул жерде Египеттеги эң чоң, эң таасирдүү храмдар топтолгон. Ар бир таш, ар бир колонна миңдеген жылдык тарыхтар сакталып турат. Мен эң биринчи Дендер храмына келдим. Анткени бул жерде интернеттен көргөм, анан мага архитектурасы аябай жаккан. Я не знаю даже, что сказать. Просто вау. Мен турган бул жер Дендер храмы. Бул храм байыркы Египеттин сүйүү, сулуулук, музыка жана ички баланс менен байланышкан философиясын чагылдырылган мейкиндик. Бул залда 24 колонна бар. Ар биринин бийиктиги болжол менен 15 метрге жетет. Колонналар жөн эле тирөөч эмес, алар идеяны кармап турат. Колонналардын үстүндө тынч, кайталангыс жүздөр. Бул дубалдагы сүрөттөр декорация үчүн эмес, ар бир сызык, ар бир белги маани. Бул жерде жашоонун логикасы чийилген. Адам, табият, асман баары байланышта. Шыпты карасаң, жылдыздарды көрөсүң. Бул кокустук эмес. Байыркы египеттиктер үчүн асман алыста эмес болчу.
ал күнүмдүк жашоонун бир бөлүгү эле. Бул жердеги жарык өзгөчө иштейт. Күн нурлары колонналардын ортосунан өтүп, убакытты жайланткандай таасир калтырат. Сүрөттөр жанданып кеткендей сезилет. Бул храм мага бир нерсени эскертти. Убакыт өтөт, форма өзгөрөт, бирок маани калат. Миңдеген жыл мурун тартылган бул кадрлар бүгүн да сүйлөй алат. Дендера храмынын ичин карасаң, айрым жерлери карарып, күйгөндөй сезилет. Бул кокустук эмес жана талкалануу да эмес. Миңдеген жылдар бою бул храмдын ичинде ачык от колдонулган. Шамдар, май чырактар, диний ырым-жырымдар. Жарык электрден эмес, оттон келген. Ошол түтүн акырындык менен шыпка жана дубалдарга сиңип калган. Айрыкча шыптын карарышы храм канчалык узак убакыт активдүү колдонулганын көрсөтөт. Бул музей болуп калгандан мурун бул жерде чыныгы жашоо болгон. Дагы бир себеп убакыт кылымдар бою храм кум менен жарым-жартылай көмүлүп турган. Экран аркылуу бул жердин чыныгы сезимин жеткирүү мүмкүн эмес экен. Камера форманы алат, бирок салмакты албайт. Ушул дубалдар миңдеген жылдар бою кантип сакталып калганын ойлонуп отурам. Балким айрым жерлер көрсөтүү үчүн эмес, сезүү үчүн жашайттыр. Мага жакканы Люксордо пальмалар такыр башкача экен. Аларды барып кармалап көрүп, кечке карап да отурдум. Бул жерде мен абайка кийип жүрдүм. Храмдардын ичинде көйнөгүмдү кийип сүрөткө түшүп, эшикке чыгар соң ушул абайкамды кийип алып жүрдүм. Анткени жалгыз саякаттаганда көз караштардан алысыраак болгум келди. Андан кийин мен Нил дарыясына жөнөдүм. Наконец-то пришла покушать. Кечке басып жүрөм, курсам ачкан унутуп калдым. Уже бас албай калдым. Нилге келдим. Тамак ичкене наконец-то. Кечке басып жүрүп. Hello, anyone from Кыргызстан. Palestine? Кечке басып жүрөм. Thank you. Thank you. Yes, no. Это кофта. Нил дарыя эле эмес, ал Египеттин жашоосу. Миңдеген жылдар бою шаарлар, храмдар, маданият ушул суунун жээгинде жаралган. Дүйнө жүзүндө Нил дарыясы эң узун дарыя катары белгилүү. Көпчүлүк булактарда ал биринчи орунда. Айрым изилдөөлөрдө Амазонка менен катар биринчи, экинчи орунда бөлүшөт. Нил жөн гана дарыя эмес, ал цивилизациянын башаты. Эгер Нил болбогондо Египет да болбойт эле. Бул дарыя 6600 чакырымдан ашык агып, чөлдүн ортосунда миңдеген жылдар бою жашоону сактап келген. Байыркы египеттиктер Нилди Кудайдын белеги деп эсептешкен. Нилдин дагы бир өзгөчөлүгү ал түндүккө карай агат, түштүктөн түндүккө. Бул дүйнөдө сейрек кездешет. Ошондуктан ал убакытка каршы агып жаткандай сезилет. Жыл сайын Нил ташып, жээктерине түшүмдүү ылай калтырган. Ошол ылай айыл чарба тамак-аш жана бүтүндөй өлкөнүн негизи болгон. Египетте убакыт Нилдин ритми менен эсептелген.
Люксор Египеттин жүрөгү. Байыркы дүйнөнүн эң улуу шаарларынын бири. Мурда бул жер Фива деп аталган жана миңдеген жыл мурун Египеттин борбору болгон. Бул жерде тарых жөн гана музейде эмес, ал көчөлөрдө, таштарда, абада жашайт. Люксорду ачык асмандын алдындагы эң чоң музей деп аташат. Себеби дүйнөдөгү эң таасирдүү храмдардын айрымдары дал ушул жерде жайгашкан. Шаардын калкы болжол менен 500 миңге жакын. Туризм негизги киреши булагы. Негизги жумуштар туризм, гидтер, мейманканалар, круиз кемелери, кол өнөрчүлүк. Айыл чарба Нилдин батыш жээгинде. Бул жер Люксор храмы. Миңдеген жыл мурун курулган. Элестетсең, ушул таштар 3-4 миң жылдан бери турат. Бул храмды алгач фараон Аменхотеп баштаган. Кийин Рамсес II чоңойтуп, айкелдерди кошкон. Кире бериштеги чоң айкелдер ошол Рамсестики. Мага эң кызыгы, бул жер жөн эле храм болбогону. Илгери бул жерде чоң майрамдар өткөн. Карнак храмынын ушул жерге чейин салтанаттуу жүрүш болуп, фараон өзүнүн бийлигин, Кудай менен байланышын элге көрсөтчү. Бул мен жашаган отелдин крышасы. Эртең мененки саат 4-төн 6:30 чейин ушундай айыр баллондор учат экен. Ошон үчүн мен күнүгө эртең менен эрте туруп, бул айыр баллондорду карап, анан башка храмдарга жөнөттүм. Эми мен Хатшепсут храмына келдим. Бул Египеттеги эң өзгөчө храмдардын бири. Асканын боорунда терраса болуп курулган. Архитектурасы башка храмдардан такыр айырмаланат. Храмды курдурган Хатшепсут, ал Египетти башкарган аял фараон болгон. Байыркы дүйнөдө бул өтө сейрек көрүнүш. Ал жөн гана ханыша эмес болчу. Ал өзүн фараон деп жарыялаган аял. Ошол заманда өлкөнү эркектер башкарчу. Бирок Хатшепсут бийликке келип, өзүн толук фараон катары көрсөттү. Айкелдерде аны сакал менен да сүрөттөшкөн. Себеби фараондун символу ушундай болгон. Бул храм асканын боорунда атайын ушундай формада курулган. Карап көрсөң, табият жана архитектура биригип кеткендей. Хатшепсут согуштар менен эмес, соода жана өнүгүү менен өлкөнү күчөттү. Анын доору тынчтык жана гүлдөп өсүү мезгили болгон. Бирок ал каза болгондон кийин анын атын тарыхтан өчүрүүгө аракет кылышкан, айкелдерин бузуп, жазууларын өчүртүшкөн. Ошентсе да бул храм калып калды. Миңдеген жыл өтсө да бир аялдын күчү ушул таштарда жашап турат. Мен таң атпай саат 6:30 келген бияка. Эч ким жок болчу, азыр туристтердин баары келет. Ичинде я сидела где-то час или полтора часа. Кечке отурдум. Очень красиво. Бул жерде ар бир сүрөт бир окуя. Жөн эле кооздук эмес. Мисалы, бул жерден Хатшепсуттун атактуу Пунт өлкөсүнө болгон экспедициясын көрүүгө болот. Ал кезде Египет алыскы өлкөлөр менен соода кылган. Жыпар жыттуу дарактарды, алтынды, баалуу таштарды алып кетишкен.
Дубалдарда кемелер, соодагерлер, башка элдер тартылган. Бул байыркы дүйнөнүн эл аралык байланышы. Бул жерде дагы бир маанилүү нерсе бар. Хатшепсут өзүнүн Кудай тарабынан тандалганын көрсөтүүгө аракет кылган. Ал өзүн Амун Кудайдын кызы катары сүрөттөтүп, бийлигин мыйзамдуу экенин элге далилдеген. Мага эң таасир берген нерсе бул түстөр. Миңдеген жыл өтсө да боектор сакталган. Кызыл, көк, алтын түстөр азыркыдай эле көрүнөт. Андан кийин мен Карнак храмына келдим. Бул жөн эле храм эмес. Бул дүйнөдөгү эң чоң диний комплекс. Бул архитектуралык тарых китеби. Бул жерге киргенде өзүңдү кичинекей сезесиң. Колонналар асманды кармап тургандай. Бул Карнак храм 2000 жылдан ашык убакытта курулган. Ар бир фараон өз изин калтыргысы келген. Ошондуктан бул жер Египеттин күчүнүн символу деп айтылат. Бул колонналар гипостил залы деп аталат. 136 чоң колонна бар. Эң бийиги 20 метрден ашат. Дубалдардагы жазуулар жөн эле сүрөт эмес. Бул фараондун жеңиштери, кудайларга арналган сыйынуулары. Бул дүйнөдөгү эң чоң колонналуу залдардын бири. 136 колонна. Кээ бирлеринин үстүнө 100 адам батмак дешет. Бул жерде 2000 жыл бою ар бир фараон өз изин калтырган. Ыйык көл бар, обеликстер бар, сфинкстер менен туташкан жол бар. Бул дубалдар жөн гана таш эмес. Бул жерде бийлик, ишеним жана амбиция жашаган. Карнакта дагы бир кызыктуу нерсе бар. Азыр туристтер Скарабейди айланып атышат. Бул ыйык коңуз деп эсептешкен египеттиктер. Эгер Скарабейди саат чебеси боюнча айланып чыксаң, тилегиң аткарылат дешет. Айрымдар 7 жолу айланышат, себеби 7 саны ыйык деп эсептелинет экен. Бул менин Люксордогу акыркы күнүм. Ошондуктан крышага чыгып бул кооздукту карап отурам. Эртең менен таң атпай мен кайра Каирге жөнөйм. Каирде дагы бир күнүм болот. Ошол менен буйруса үйгө барам. Мен Каирге кайра келдим, бирок бүгүн буйруса үйгө учам. Ортодо 7 саат убактым бар, ошол үчүн азыр мен Grand Egyptian Museum'ге келдим. Музейге киргенде дароо 11 метрлик Рамсес II айкели тосуп алат. Бул айкелге 3200 жылдан ашык убакыт болгон. 80 тонна салмактагы бул таш айкел музейдин символу болуп калган. Ал Гизада пирамидалардын жанында жайгашкан. Башкача айтканда, байыркы цивилизация менен заманбап архитектура бетме-бет турган жер. Бул музей жөн эле экспозиция эмес, бул Египеттин миңдеген жылдык тарыхын кайрадан дүйнөгө таанытуу аракети. Музейдин курулушу 2005 жылы башталган. Дээрлик 20 жылга созулган. Чоң долбоор. Аянты 480 000 чарчы метрден ашат. Бул дүйнөдөгү эң чоң археологиялык музейлердин бири. Бул жерде сен мумияларды, фараондун зер буюмдарын, байыркы аскердик куралдарды, күнүмдүк жашоо тиешелүү буюмдарды көрөсүң. Ар бир буюм миңдеген жыл мурун жашаган адамдардын изи. Мага эң кызыгы бул жер тарыхты
музей форматынан чыгарып, аны жандуу кылып көрсөтөт. Бул жөн гана көргөзмө эмес, бул цивилизациянын масштабы. Египет 7000 жылдык маданият. Ал эми бул музей ошол тарыхты бириктирген жаңы борбор. Чынын айтсам, бул видеолорду YouTube'га чыгарам деп ойлогон эмесмин. Башында алар Instagram үчүн, өзүм үчүн тартылган кадрлар болчу. Египетте ушунчалык кооз, ушунчалык терең атмосфера бар экен. Кээ бир учурларда камераны да унутуп калып аттым. Көз менен көрүп, жүрөк менен сезгим келди. Сизге Египетте кайсы жер көбүрөөк таасир берди же болбосо Египет тууралуу оюңуз кандай? Комментарийге жазып калтырыңыз. Сөзсүз окуйм. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта болуңуз.